Дагы бир байке сурайт, ошол жетимдер үйүнүн немесин, адресин берсеңиз, биз барып көрүп ошолорго да бир аз берсек деп. Ошондой үй бүлөлөр көп, эт жейликтер көп, дагы бир нерсе жейт, урматтуу бир туугандар, бериңиздер. Анан мен силерге айтканма, үйдө кийилбей калган кийимдерди, жыртылып калган, анан сынып калган бир буту жок оюнчуктарды алып барып бербей, өзүңөр эмнени жакшы көрсөңөр, ошону алып барып бергиле деген аят бар. Иннама садакату лил фукара, бул кедейлерге, болмаса кийин мискиндерге. Кедей бар, анан мискин бар, жакыр бар. Экөөнүн айырмасы эки башка. Кедей менен жакырдын. Түшүнүктүбү? Кедейлерге анан жакырларга. Анан кийин Алла жолунда жанагындай жакшылык кылып жүргөндөр бар. Зекет, садака, фитр ташып жүргөндөр, ошолорго. Андан кийин бир инсандын жүрөгү жумшасын, жүрөгү жумшап ислам диниге келип калсын деген таризде садака кылып, хадия кылсаңыз, ошол дагы садака болуп өтөт экен. Андан кийин Алла жолунда жүргөндөргө, мусафирларга, жана Кудай жолунда илим алып жүргөн балдарга. Башка бир аятта жакшылык кылууда, садака кылууда ата-энеңерден, анан кийин өзүңөрдүн бир тууганыңардан, жакын кошуналардан, алыскы кошуналардан деп башка дагы бир аятта ушул боюнча кеңири айтылат. Иншаллах, урматтуу туугандар, мына ушул сахабалардай боло албасак дагы, бирок жок дегенде ушуларга окшошсокпу деп бир кичине бир нерсе бере албасак дагы, пайгамбарыбыз салам айткан, жылмайып кой, садака деди. Эчтеке бере албайсың да, жок да эчтеке. Жылмайып кой, садака. Жакшы сөз сүйлөп кой, садака. Жакшылык кой, садака. Жардам берип кой, садака. Ушундай нерсенин баардыгы садака.